Саламатсыздарбы? Сыной жүгүртүү усулдарынын кезектеги сабагы бүгүнкү карайлы деген ыкма бул бурчтар ыкмасы. Кайсы максат менен колдонобуз? Бул ыкманын өзгөчөлүгү балдарды конструктивдүү, кандайдыр бир жемиштүү маек жүргүзгөнгө, мындай сөздөрү чаржайып кетпестен бир нукта жүргүзгөнгө үйрөтө турган ыкма. Ошондой эле бул ыкманы колдонуу аркылуу балдарды өз караштарын мындай негиздүү коргоп, кайсы бир далилдерге таянганга дагы үйрөтүүгө болот. Логикалуу түрдө ой жүгүртүү, элестүү ой жүгүртүү дагы көндүмдөр өөрчүйт. Ошондой эле маек жүргүзүү, талкуу жүргүзүү маданиятына дагы үйрөтсө болот, кептик маданиятка. Бул бурчтар ыкмасын кайсы убакта колдонсо болот? Негизи педагогикалык практикадан алганда көбүнчөсү сабактын ой жүгүртүү баскычына жеткенде колдонсо болот. Башкача айтканда, балдар кайсы бир тема боюнча, жаңы тема боюнча тийиштүү маалыматтарды алды, анын мазмуну менен таанышып, ошолорду өздөштүрдү дегенден кийин ушул бурчтар ыкмасын колдонсо болот. Айта турган нерсе, баардык эле сабактарда баардык эле тема боюнча колдонууга болбойт. Бул жерде мугалим өзү тандашы керек. Ушу бурчтар ыкмасы туура келеби же туура келбейби? Эң биринчи талабы бул жерде өтүлгөн тема боюнча кандайдыр бир ар түрдүү ойду, ар түрдүү көз караштарды жарата турган суроо барбы? Ар түрдүү пикирлерди, кайчы ойлорду жарата турган бир ырастоо барбы? Ошону аныкташ керек да. Эгерде ошондой болсо, анан мугалимдин божомолу боюнча балдар ушул ойго же ушул жоопко карама каршы жоопторду айтышы мүмкүн. Же болбосо бирөөнү айтканда бирөө макул болбошу мүмкүн деген ой пайда болсо, мугалим ошого басым жасап, ошол суроону ушул бурчтар ыкмасы аркылуу талкуулап, балдардын ортосуна алып чыкканга аракет кылса болот. Бирок бурчтар ыкмасын колдонгондо бир аябай катуу талаптар бар да. Биринчиден, коюлган маселе сөзсүз түрдө мындай ар түрдүү ойлорду жараткандай болушу керек да. Сиз койгон суроо бир жактуу эле жооп эмес, ооба же жок деген эмес, ак же кара деген эмес, ар түрдүү карама каршы келген пикирди, карама каршы келген жоопторду жараткандай болуш керек. Себеби айрым учурларда ушу бурчтар деген ыкманы колдонолу деп балдарды ар түрдүү топторго бөлүп алгандан кийин баардык топтор бирөөгө макул болот дагы, анда бул стратегия, бул ыкма иштебей калат да. Ошондуктан коюла турган талапты ушу бурчтар ыкмасы менен талкуулай турган ыкманы, маселени, суроону аябай жакшы ойлонуштуруп, аябай ар тарабынан карап, мындай мугалим өзүн даярдоо болуш керек. Экинчиден, балдар топко бөлгөндө көп эле ыкмаларда топторго бөлүнөт да. Бурчтар ыкмасына келгенде топтун ичинде сөзсүз түрдө ролдор бөлүшү керек. Мисалы, сөзсүз бир бала башкаруучу болуш керек. Ал убакытты башкарып турат. Топтогу баардык балдар өзүнүн оюн айтышына көзөмөл салып турат. Жана экинчи бала сөзсүз түрдө шарттуу айтканда катчы болуш керек. Себеби ал айтылып жаткан ойду анан ушул суроого карата ошол топтун жалпы жообу кайсы болот, кайсы жоопту же кайсы жообубуздун кайсы далилдерин биз келтиребиз, кайсы негиздерге таянабыз, ошону ошо катчы жазып туруш керек да. Себеби деген, негизи эле талкуу жүргүзүү, дискуссия же болбосо талаш тартыш түрүндөгү сабакты жүргүзүү бул аябай убакытты талап кылат. Анан мугалимдерди көп учурда мындай кооптонуу жаралат да, чарчайт болуп кетеби дегенчи. Андыктан эгер ушул талаптарды аткарсаңыздар, катчы жанагы сөзсүз түрдө бал топтун жообун, анан ошо жоопко далилдерди, негиздерди жазып турса, ал убакытты дагы үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Анан балдар да өзүнүн башында айтайын деген ойлорунан чарчайып, мындай четке чыгып кетпейт да. Ошон үчүн уюштуруучулук иши дагы жакшы ойлонулган болуш керек. Анан бурчтар ыкмасынын дагы эң негиздүү талабы бул талдоочулар тобу болуш керек.
Балдардын даярдыгына жараша, мугалимдин өзүнүн максатына жараша, өзүнүн мындай уюштуруу жөндөмүнө, каалоосуна жараша талдоочулар балким айрым сабактарда мугалим өзү болушу мүмкүн, же болбосо жакшы окуган балдарды кое алышы мүмкүн, же болбосо баштапкы талкуунун жүрүшүндө бир ача ойдо калган балдарды дагы талдоочу кылып койсо болот. Бул мугалимдин тапкычтыгына жараша болот. Мугалимдин көздөгөн максатына жараша болот. Бирок талдоочулар сөзсүз болуш керек. Алар эмне кылат? Алар ар бир топ жооп бергенде ошолордун жообун талдап, кайсы бир алдын ала белгиленген көрсөткүчтөр, критерийлер боюнча баа берип, жыйынтыктап турат. Биз азыр мисалдарга келгенде дагы көрөбүз, дагы кененирээк айтабыз. Бул талаптар болду. Экинчи, уюштуруу тартиби кайсы иретте жүрөт? Болжол менен алганда, азыр ушул бурчтар ыкмасын колдонуу менен бир көйгөйлүү маселени талдоонун тартибин айтып берсек болот. Биринчиден, баягы текст окулуп, балдар маалыматты, тийиштүү маалыматты алып, тааныш эмес сөздөр болсо аларды өздөштүрүп бүткөндөн кийин башкы суроо коюлат. Албетте мугалим ал башкы суроону алдын ала ойлоно алат. Башында биз айткандай, ал суроо сөзсүз түрдө мындай кайчы ойлорду пайда кылгандай болуш керек, кайчы пикирлерди жараткандай болуш керек. Ар бир бала өз жообун жекеше даярдайт. Балдарга айтасыздар, мына азыр ушул суроону талкуулайбыз. Кимгер ушул ырастоого же ушул суроого макулсуңар, кимгер мындай жооп бересиңер, же кимгер кандай жооп бересиңер. Ошол суроону ар бириңер өзүңүздөр жообуңарды даярдап, кагаз бетине, дептерге жазсаңар деп тапшырасыздар. Белгилүү убакыт берилет, 3 мүнөт ичиндеби, 5 мүнөт ичиндеби. Ал дагы эле коюлган суроонун татаалдыгына жараша, балдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша. Экинчи, мугалим айтат, баягы өзү алдын ала суроону даярдап алгандан кийин мугалим өзү болжоп билиши керек да, балдардын арасында момундай жооп болушу мүмкүн, ага каршы мондай жооп болушу мүмкүн депчи. Анан балдарга айтат, кана балдар, жообуңарды жазып бүттүңөр, кана кимдер мындай деп ойлойсуңар, ушуну ак деп ойлойсуңар, кана колуңарды көтөргүлө, балдар көтөрөт. Кимдер кара деп ойлойсуңар, жоопту. Кара деп балдар колдорун көтөрөт. Анан бул жерде ача ойдо калгандар да болушу мүмкүн. Карады деп ойлошот, акты деп ойлошот, же билбейм кандай деп так жооп береримди билбейм дегендер болот да. Аларды талдоочу топторго же бир үчүнчү топко, ача ойдо калгандар топко бөлүп койсо болот да. Анан бул жерде балдарга баягы ак деп жооп бергендер, эми шарттуу түрдө айтып жатам, ак деп жооп берген балдардан бир экөөнү же балдардын саны аз болсо баардыгынан тең сурап чыкса болот, эмне үчүн антип ойлойсуңар деп өздөрүнүн ордун айтыш керек. Мен мынтип ойлойм, анткени деби. Ага каршы ойдогулар эмне деп айтышат. Бул жерде бул баскычта талкуу жүрбөйт. Бул баскычта биринчиден жөн гана ойлорун айтышат. Эмне үчүн мен мисалы муну кара деп ойлойм, балдар өзүлөрүнүн жообун айтат. Андан соң ак деп ойлогон балдарды бир топко бөлөсүздөр, кара деп ойлогон балдарды бир топко бөлөсүздөр, ача ойдо калгандарды мындай кайсы жоопту тандайт, кайсы жоопко көбүрөөк ой турганын билбеген балдарды бир топ кылып, же болбосо дароо эле силер талдоочу болосуңар деп бөлүп койсоңуздар болот. Бирок эгерде мугалим алдын ала ойлосо, тиги баланы талдоочу кылам же бул баланы талдоочу кылам деп, аларды топтон ушундай кайчы ойлорун жооп айткандан кийин алар да катышат, биринчи суроого жооп беришет. Бирок топторго бөлгөндөн кийин бир эки баланы алып чыгып, же болбосо талдоочу болгон топко кошулуп калган жана ача ойдогу балдарды алып айтат, силер талдоочу болосуңар дейт дагы, аларга башка балдарга угузбай, көрсөтпөй, аларга өзүнчө тапшырма берет. Талдоочулардын милдети эмне? Биринчи келе кайсыл, азыр биз балдардын талкуусун, эки топтун талкуусун биз карап ошолорго байкоо жүргүзөбүз. Кайсы критерийлер менен, кайсы көрсөткүчтөр менен биз аларды баалайбыз, мисалы ойлорунун тактыгы, карманган көз карашынын далилдүүлүгү, кайсы далилге таянат экен, канчалык мындай жеткиликтүү сөз менен айтып бере алат экен, канчалык иреттүү айтат экен оюн, ошондой бир 3-4 критерийди белгилеп алып, анан балдарга тапшырма бересиздер. Талкууга алар катышпайт, бирок улам бир топко барып же бири-бирден ар бир топко кошулуп отуруп байкап, сөзсүз түрдө жазып отурушу керек. Кайсы бир белгилерди даярдап, өзүнүн кезеги анан келгенде эмне деп жооп берем, ушул топтун жообун эмне кылып негиздеп баалап берем деп талдоочунун милдети жооптуу болот да. Ошону аткарып отурушу керек. Ошон үчүн мугалим дагы талдоочуларга келгенде аябай жоопкерчилик менен аларга аябай так
тапшырманы бериш керек айкын. Андан кийин топторго бөлүндү, талдоочулар аныкталды, алар кайсы критерий менен баалайт, өз милдеттерин билди. Ар бир топ бурчка бөлүнүп кетет дагы өзүнүн оюн талкуулайт. Мисалы менин тобума баардыгыбыз ак деп эсептегендер келдик да. Биз жообузду талкуулайбыз. Ооба, биринчи баарыбыздын башыбызды бириктирген бул биздин оюбуз, жообубуз бир экен, ак дейт экенбиз. Бирок ар бирибиздин жообубуз бар. Эмне үчүн ак деп эсептейбиз? Эмне далилиң бар сенин? Башкаруучу айтып турат, кана сен айтчы, сенин эмне негизиң бар, эмнеге таянып ушуну ак деп атасың? Катчы жазып турат да, башкаруучу айтып турат, кана катчы ушулойду жазып туруш, баарыбыз макул болуп атабыз. Бул кичине алсыз болуп калды, келе муну жазалы депчи. Ал эми талдоочу үстүнөн карап турат, ошолорду карап турушат, ким негиздүү жооп берип атат, ошо ак деп айткандардын далили жетиштүү болуп атабы, кара деп айткандарга каршы тура алар бекен, кимиси күчтүү кылып айтып кетет экен, ошону баалап турат. Албетте бул иш аракеттердин баардыгы тең суроого жооп берүү дагы, топторго бөлүштүрүү дагы, топтун ичинде ар бир топ өзүнүн жообун талкуулоо дагы сөзсүз түрдө мугалимдин айткан убакыттын чегинде жүрүшү керек. Убакытты башкаруу өтө маанилүү нерсе. Башкаруучулар да жардам берет жанагы топтун ичиндеги. Мынча убактыбыз калды, келе бүтүрөлү, жыйынтыктайлы деп айтып турушу керек. Убакыт аяктагандан кийин ар бир топнан өз пикирин айтат. Баягы бурчка кетип калган топтор кайра чогулуп бир класс, бир топ болуп отурушат. Ошондо ар бир топтун ичинен сүйлөй турган киши белгиленет, башкаруучу аныктайт. Топтун өзүнүн жардамы менен эле ошол чыгып анан топтун жообун айтат. Биз ак деп эсептейбиз, анткени деп анан далилин келтирет. Өзүнүн эмнеге негизинде таянып айтканын айтат. Эгерде баягы мурда окуган текстте ошого далил бар болсо, ошого негиз бар болсо, ошону айтайт. Билесиңер, биз балынча тексттен окугам, ошондо мынтип айтпадыбы, момундай сөз бар эмеспи, ошон үчүн биз ушинтип ойлойбуз депчи. Экинчи топ болсо өзүнүн каршы пикирин айтат, өзүнүн каршы далилин келтирет. Эмне үчүн биз силерге макул эмеспиз, себеби деген биз кара деп эсептейбиз, бирок силер мынтип айтканыңыздар менен бул жагы да бар да, тескери кара жагы да бар деп айтат да. Бирок бул жерде дагы бир бузбай турган эреже бар. Акыркы сөз менде болсун деген эреже бар да. Экинчи топ өзүнүн каршы оюн айтып, өзүнүн оюн билдиргенден кийин биринчи топ айтышы керек да. Акыркы сөз биринчи топто болуш керек. Ооба, силердин каршы оюңарды уктук, бирок биз ошентсе да деген сөз айкаштары менен өзүнүн сөзүн мурдакы башында айткан оюн жактап, ошого өзүнүн оюнда кала тургандыгын айтып, өзүнүн оюна дагы бир эң күчтүү деген далилин келтирип, эң күчтүү деген пикирин айтышы керек да. Экинчи топто өзүнүн каршы пикирин билдиргенден кийин ал дагы айтышы керек, акыркы сөз менде болсун депчи. Ооба, силер дагы ак деп эсептейсиңер, силер ушундай далил келтириңер, бирок биздин оюбузча биз келтирген далил күчтүү деп эсептелебиз, же бул туура деп эсептейбиз деп өзүнүн акыркы сөзүн айтышы керек. Акыркы сөз айтылгандан кийин каршы ойду айткан топ канчалык ага макул болбосо дагы акыркы сөз менде болсун деген эреже иштеп жаткандан кийин акыркы айтылган сөздү мындай сыйлоо менен, урматтоо менен кабыл алыш керек. Ар ким өз пикиринде калышы мүмкүн да. Анан мындан кийин талдоочулардын кезеги келет. Алар талдоочулар дагы кезек менен бир талдоочу бир топко, экинчи талдоочу экинчи топко өзүнүн бааларын берет. Кимдин далили күчтүү болду? Же жалпы баа берсе болот. Кайсы далил аябай ынанымдуу болду? Кайсы баалоонун кайсы критерийлери менен баалап жатышат жана ошо критерий, ошо көрсөткүчтөргө кайсы топтун жообу аябай мындай жакшы, толук туура келди. Кайсы топ аябай ырааттуу айтып берди, мындай чаржайт болгон жок. Ою дагы мындай ирети менен жыйынтыктуу айтып берди. Кайсы топтун далили анча күчтүү келбей калды. Бирок мындай топто жана талкуулап атканда жакшы айтты эле, азыр күчтүү айта албай атышат, жакшы айтышкан жок. Акыркы сөздү менде болсун деген эреже боюнча ким өзүнүн оюн аябай катуу, күчтүү өзүн кармап кала алды деп өзүнүн баасын берет да. Мындай учурларда мугалимдин койгон баштапкы жанакы суроосуна жараша, негизи эле кайсы сабак боюнча жүрүп жатат, ошого жараша сабактын акырында балким акыркы бир жооп да туура деп тандалышы да мүмкүн кээ бир учурларда болот. Андан коркпош керек, себеби деген башында мен ак
деп аткан же мен кара деп эсептеген топтор балким берки карама каршылуу аябай ынанымдуу айткан үчүн мындай көпчүлүк ошол жака ооба чындыгында эле кара деген туурараак окшойт деген да болушу мүмкүн. Ар кандай учурлар болот. Кайсы сөзсүз деле туура жоопту атам деп аракет кылып же мындай мугалимдин чайналышын кереги жок. Бул жерде башкы максат балдарды өзүнүн оюн далилдүү коргоп, өзүнүн көз карашына бекем мындай турууга үйрөтүү да. Ошол үчүн да башкалардын каршы пикирин да сыйлоо болуп эсептелинет. Баа берүүгө үйрөтүү. Бул аябай жакшы кептик дагы ОЖБТ да тажрыйбасы жагынан бул аябай жакшы ыкма болуп эсептелет. Артыкчылыктары бул татаал көрүнгөнү менен негизи эгер жакшы ойлонуп уюштуруп алса бул өтө эле жакшы ыкма, натыйжалуу ыкма. Анан балдар аябай түрдүү кептик аракеттер жүргүзөт да бул жердечи өз алдынча жазуу түрүндө дагы талаш тартыш болот, талкуу болот, суроо берүү болот, пикир алмашуу болот. Бул аябай жакшы ыкма болуп эсептелет балдардын эркин жана сыной жүгүртүүсүнө.